Жакта иштеп, анан зарплатаңызды ала албай жатасыздар, э? Мени ишендиришти, то, что зарплата чыгарып беребиз, коркпой, не переживайте, типа, обещали другое, получается, потом кинули, типа, да, вот так, башка жумушка кире бер. Исахыр берүүсү, Умар Даданов. Жездесимен сүйлөшкөн баягы, ооба, төлөп беребиз. Сен жездең өзү алып келбейди сени. Бул бала бизге келип, испытательный срокун өтпөй калды. Бир вакансияга испытательный срокун өтпөй калып, анан экинчи вакансияга испытательный срок берсек, өзү келбей койду. Даже деген мен деген доказать этип бере алам. Кантип өтүп бир эл ал. Шунунда жок. То есть Сен башында собеседование отурганда сага биздин финансовый директор түшүндүрүп айтты. Айдын канчаларында заселение болду? 30-ында келсин. В конце месяца. Все. Достор, бизге Элдияр деген жаран кайрылган, зарплатамды 1 айлык иштеген зарплатасын ала албай жатты. Андан кийин киргенден кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баягыдай эле өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Биз ЖК Пудовкина Медерова көчөсүндөгү Глобуска келдик. Бунун үстүндө офис бар экен. Анан бизге Элдияр байкебиз кайрылды. Баягы жакта иштеп, анан зарплатаңызды ала албай жатасыздар, э? Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Шуну бир ай иштедиңиз. Получается, бир ай примерно, бир ай болуп калды. Отуз күндүр ровно, э? Примерно с 15 июля, да, вот сегодня уже 20 августа. Получается, плюс-минус бир ай, да? Кайсыл фирма? Туркуаз. Эмнелер чыгарат алып келишеби? Алып келет дедиңиз, э? Алып келишет болуш керек, скорее всего, да. Анткени Турциядан чыгарылат да производствочу. Всякие товары, памперсы, контрацепции и там пищевые, например, продукции, да, вот, например, Чокопай там есть у нас. Ну, всякие такие, да. Там печенье сяктуу, Чокопай? Печенье, всякие сладости есть, ну, конфеты есть всякие, получается. Ну, я там за возврат отвечал, то есть проконы, срок өтүп кеткен товарлар келчү и там документтер, возвраттар. Эми үйрөнүп иштеп аткан болчук. Ну, как я поверил. Жумушка кирип атканда башында неме трудовой договор түздү эле? Жок, түзгөн эмес. Эчтеге эмес. Жок, түзөйүн деп аракет кылгам, бирок мени ишендиришти, то, что зарплата чыгарып беребиз, коркпой, не переживайте, типа, без него эле сможем депчи. На деле андай болбой атат да. Штатка алышкан жок, э? Бир ай иштеп тууру деп стажировка. Ну, как обещали, болгон жок да, то есть обещали другое, получается, потом кинули, типа, да, вот так. Аягында эмне деп айтты? Башка жумушка кире бер, типа, мы тиги киргизген аракет кылдык, бирок болбой калды деп. Ну, бири-бирине шылтап туруп. Жашыңыз канча? 22. Хорошо. Бул жакта, э, офис, э? Жүрсөңүз? Чоң. Аттуу. Болду спе. Сиз ошондо бул жакка келгенсиз, э? Келгем, мен жактан собеседование өткөм. Ушул жердегилер айттыбы? Эки ай испытательный срок болот деген. Бирок что-то дело не во мне сказать, типа они искали другого человека, то есть постарше. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кайсылыңыздар? Хорошо. Исахыр берүүсү. Умар Даданов. Бул жака келгенсиз фирмага. Бир фирма. Начальник. Отдел кадрлар, э? Баланын зарплатасын берип жатышпайбы? Бир фирма.
Эмнесин бербейт? зарплатасын иштетип ол анан. Бизге бербейт abi, ya? Жок, башка бир фирма. Ошол. Силер күзөт кызматкерлери, э? Ооба. Ошо бир ооз түшүндүрүп коеюн дедим да сиздерге. Кайсы болду? Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Не сахар берүүчү? Умар Даданов. Кандайсыз? Что атасыздар? Все, келесиздер. Бизге элдер кайрылды. Насчет Жаңа зарплаты. чалган мага. Сүйлөшкөнбүз телепресс. Бир ай иштеп биттирди. Жок, испытательный срокто болчу да. Мунун жездеси айтпайсың, Бекжан иштеп. Типа, күйөө болуп калгандай болуп, но... Ну, жездеси иштейт там. Жездеси менен сүйлөшкөн баягы. Ооба, телепресс проблема. Конкретного ответа не было, такое чувство было, что кинул меня, да? А, не, хорошо. Сен жездең өзү алып келбейди сени. Мен сени рекламадан алган жокмун, тапкан жокмун. Умар мен сени тааныйм жакшы. Көрөм передачаны көрүп. Бул бала бизге келип испытательный сроктон өтпөй калды. Бир вакансияга испытательный сроктон өтпөй калып, анан экинчи вакансияга испытательный срок берсек өзү келбей койду. Даже ошол жездеси экөө келгенде айттым, ай сен понедельник келишиң керек болчу жумушка. Десем, деп анан вторник барды. Вторник бар, эртеси күнү кайра барбай коюптур, мага балдар чалып, байке, жана сиздин стажерыңыз келбей койду, эмне кылабыз деп. Дело не в этом, начальник менен сүйлөшүп көрөбүз дедик го. Показалось, что не сможем, да? Жок, эми сен өзүң барып баягы айткан турбайсың, мен супервайзердин жардамчысы болом деп, анан бизде андай вакансия, андай должность жок бизде. Мындай айтканда, анан сени өзүң таанышың алып келди, өзүң жездең алып келди, анан өзүң не смог испытательный сроктон өтө албай койдуң. Бизде андай жок, биз айттым сага телефонду эле жана айтпадым, даже менин записин жаздырып алсаң деп. Мен айттым сага, хорошо, мен сүйлөшүп берем, сенин айлыгыңды алып берем дедим. Айттымбы? Хорошо деп айттымбы? Жок, постараемся дегендей болду. Өзүң сүйлөшпөдүң, мага чалбадың. Мен сага ооба алып келип берем, макул дедим, сүйлөшпөдүм мен сага. Бир ай испытательный срок, стажировканын акчасы берилет, э? Конечно. Биз бирөөнүн акысын жегенде андай киши эмеспиз. Сиздер ошол жана жумушка аласыздарбы? Алганда жумушка алганда жана кагазга кол койдуртуп, то, что на стажировке и испытательный срок кетет, ошону бүт партен жазылыш керек. Жок, испытательный срокту өтсө, мен даже мына документтериңди алып кел деп айттым эле мурун. Паспорт эмелериң Бекжан Байкең. Не, она всегда рядом была. Жок, Бекжан Байкеңди чалсаң, азыр чалсаң Бекжан Байкең. Он же тебя привез сюда. Да. Чалып сурасаң азыр Бекжан Байкең. Мен канча жол азыр менин перепискаларым бар, мен көрсөтө алам ачык. Кана паспорт, кана судимость, кана документтер. Мына до сих пор мага берилек балдардын справкасы. То есть мунун жездеси, у нас супервайзер бар. Бул баланы алып келген жездеси, мен мунун баланы үйүнөн чакырып басты алып келгеним жок. Бизге чалып айтты да, бербейт деп. Ошо деген келдик. Сиздин атыңыз ким? Улан. Улан, да? Даже деген мен деген доказать этип бере алам. Өзүнүн жездеси алып келген жумушка. Как я могу жөнөн эле испытательный срокты өтө албай калды. Испытательный срок. Кантип өтүп бере алам. Чынында жок. То есть Сен башында собеседование отурганда сага биздин финансовый директор түшүндүрүп айтты. Инейм, сен жашкенсиң. Сенин башында деген специалист, бухгалтер деп жазып койсуң. Менде даже тиң анкетаң турат. Азыр мен анкетаңды көрсөтө алам полностью. Өзү эле уят болуп калат азыр. Просто я этого не хочу, да? Зачем? Бирөөнүн айыпын ачкан билесиң. Не стоит, да? Канча убакта бересиздер? Получается, ближе к концу месяца начисление будет. Август, наверное, конкретно да? не было же такого, что сможем, да? Мы постараемся сделать то, да? Мен сага алып берем деп. Сен айттың мага, Улан байке, мага хотя бы жарым айлыгымды дегенде, хорошо дедим. Мен сага шеф менен сүйлөшүп алып берем дедим. Алып берем деген сөз туккан жокмун. Серьезно. Видишь, Андай он болсо, сам не может начальник определиться. так обижаться и все. Потому что деген мунун жездеси мунун жумушка өзү алып келип и жүрдү да. Не, я Если так и бы говорю. көнүп иштеп кетсе, проблема жок, иштей бермек. Бизде вакансия ачык, бар вакансия. Даже азыр мен жездесин чакырып деле я могу сказать. Беттештирип деле маяктан чогуу отуруп, записка деле тартып сүйлөшсө болот. Эмнеге мындай болуп атат депчи. Мен муну рекламадан алып келгеним жок, бул баланы. Тыштан алып келгеним жок. Мунун жездеси өзү алып келип атат. Assalamu alaikum. Ошондо негизи башка сотрудниктерге берилет го? Зарплата. Ошол малда бересиздер да? Конечно, чогуу берилет да. Начисление чогуу болот. Я же не могу его отдельно сделать исключением. То есть в рамках. Сиз Assalomu alaykum. Sizga bo'lsin. мен Умар Даданов. Не сахар бериши. Жакшы. Сиздер? Мен Айбек.
Финансовый директор, да. Бул жактын бе? Хорошо. Сөйлешіп қойдың да? ооба сүйлөштүк ооба. Бул жак зарплатаны бербей атат, бизге кайрылган. Анан бул жакка келдик биз. Түшүндүрүп айттым, испытательный срокто өткөн жок. Не смог пройти. Бир эмес 2 вакансияга рассмотрение болду. Испытательный срок эмес, силер айткан кандидатураң бизге туура келбейт деген место жок дегендей болду го. Типа испытательный сроктон эмнесин өтө албай койдуң конкретно? Өзүң жумушка өзүң келбесең. Мен Бекжанга баягы экөөң чогуу аякта ишип келгенде Бекжан көзүнчө эле айтпадым ба? Сиз понедельник барбай койдуңуз беле? Жок, понедельник келгем, только складта иштегем 2 жыл подряд. Бияка эмес, то есть конкретно айткан эмес, бияка келдимчи. Көрөбүз дегендей эле болгон, честно. Не было такого, что прям сюда так точно немелерчи. Жо сен азыр Бекжан эмеңе чалсаң, Бекжан жездеңе чалсаң. То есть такое чувство, будто мен өзүм догадаться этип туруп должен был это сделать, да, что-то там. Ну, прийти куда надо, да? Бекжан деле эчтеке деген эмес. Алып келген, то есть он говорил, что... Ну, сперва ты должен был тогда к Бекжану обратиться, Умар менен чогуу барып Бекжандан сурасаң болбойбу. Бекжан, сен мени жумушка алып келдиң? Да, пожалуйста. А Бекжан мен соответственно... Ал айтты, мен не могу, өзүм мен укпайт дегендей болуп койду да. Эми сени алып келсе ал бала. Укпайт деген кандай болуп калат? Өзүнүн проблемаларын чечип жүрүп Хорошо. Айдын канчаларында заселение? 30-ында келсин. В конце месяца. Все. Барасызбы? Согласенсизби? Айтып атат уланбай кетти. Просто ошону жана эле айтып коюш болмок да башында элечи. Мисалы жана телефон эле айтып. Камеден жүрө бербейт жана. Жана сиз антип айткан жоксуз го мамеке. Все, 30-ында келесиз, зарплатаңызды алып бересиз. Достор, бизге Элдияр деген жаран кайрылган, зарплатамды 1 айлык иштеген зарплатасын ала албай жатты. Андан кийин киргенден кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баягыдай эле өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Анан туугандар, биздин YouTube каналыбызга комментарий жазып, бири-бириңиздер менен бөлүшсөңүздөр, ошол бизге берген салымыңыздар болот.